Айтматов ааламга адабиятыбызды аралатты. Кыргыз деген эл бар экенин, кыргыз адабияты бар экенин таанытты. Жамила, Данияр, Сейде, Толгонай сыяктуу каармандар аркылуу Айтматовдук асыл ойлор кыргыздын дүйнө таанымы төгөрөктүн төрт бурчуна жетти. Жалдардын Кудайы бөрене, мен угуп жатасыңбы? Бул менмин, ак барамын, кычыраган, аяздуу тоолордун арасында. Мен шордо эңгиреп жалгыз калдым. Мен угуп жатасыңбы? Мага карагын. Желениме сүт толуп, чытырап айрылганы турат. Мен эми кимди эмизип, кимди багам? О көп жалдардын Кудайы бөрене, мага жардам бер. Алашала тел болуп, үйгө жетип келгенимде, очок боюнда от жагып отурган жеңем ордунан тура калды. Жеңем орусчаак начар аялды. Кайда жүрөсүң? Я, деди ал жуунуп. Мен жооп кайтаргыча болбой, колумдагы капты жууп алды. Караңгы түнгө чейин сандалып жүрүп тергениң ушулбу? Кыздар айтып койсо керек. О, өлүк канаңды көрөйүн шумшук. Мектептен айрылат экенсиң. Мектепте сен сага эмне бар? Бөрү аласы ит болбойт. Элдер үйгө ташыса, сен үйдөн ташыйсың. Экинчи ошол жака басып көр. Талпагыңды ташка чагып, шыйрагыңды сыйрып туз куям. Мектепчилимин. Мен сөз да, үн да кайтарбадым. Алманы кучагына кыса кучактап, Исабеков кызды карай кадам таштады. Кыз унчукпастан жандап өтүп кетип бара жатты. Сизге мүмкүнбү? Деп Исабек акырын үн катты. Я, деп кыз аярлай артка кылчайды. Сиз мага бирдеме дедиңизби? Оңтоосуз тунжуроо баса түштү. Сизге кызыл алма алып келдим беле? Деп Исабек акырын унчукту. Алма? Алма болсо эмне экен? Же мени өмүрүмдө алма көргөн эмес дедиңизби? Жок, мен бул алманы алыстан тапсаң сен экен. Деги эмне деген турасыз? Түшүнбөдүм. Деп чыйрала сүйлөдү да, кыз артка карай шырт-шырт басып жөнөп кетип бара жатты. Кыз кызыл алмасын чанып кетип бара жатты. Исабек колундагы кымбатын сунган бойдон кыздын аркасынан карап жеңсиреп туруп калды.
көлдүн сыйкырдуу сулуулугу, анын көөнөргөс жана кайталамас көркү асеми уламыз чомоктордо аңыз болуп айтылып, аваз болуп ырдалып келген. Айтматов, ысык көл менен кутман бешигим, кайда гана болбоюн, ысык көлгө тең келер, анын көп келбетин көйнөртө алар, эч бир жерди көрбөдүм деген экен. Кыялымда